Саламатсыздарбы, урматтуу биздин YouTube каналдын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Биз бүгүнкү сабагыбызда сиздер менен ушул сабагыбызда колдонулуучу интерактивдүү оюндардын кампасына дагы бир оюнду сиздерге сунуштагым келип турат. Буга чейин билесиздер, Кыргызстанда билим берүү тармагында дүң этип келген аркан тартыш оюнун кыз куулмай оюну дагы чыкты. Бул буга чейин аркан тартыш оюнун Жамболот Калбаев агайыбыз жасаган болсо, бул жолкусу кыз куулмай оюнун биздин ошо Кыргызстанда белгилүү ушул жасалма интеллект боюнча эксперттердин бири Айзаратбек агайыбыздын жакшы бир оюну чыгыптыр. Ошол оюн менен сиздер менен бөлүшкүм келип турат. Бул оюнга биз кантип киребиз, кандай кылабыз, азыр сиздерге башынан көрсөтүп бермекчимин. Бул оюнга кириш үчүн ушундай атайын ссылка керек болот. Мен ссылканы YouTube каналдын описаниясына коюп коем. Ошол описаниядан ылдый жылдырып карасаңыздар кире аласыздар. Мынакей киргенден кийин эле ушундай болгон сиздерден доступ сурайт. Ошондуктан разрешить доступ диску деген басабыз. Бул жактан аккаунтубузду тандайбыз. Тандагандан кийин азыр бир канча убакыттан кийин биздин оюнубуз ачылат. Бул жактан сиздер приложенияны басып койсоңуздар болот. Ссылканы басып киргенден кийин баардыгын толук аткаргандан кийин ушундай болгон бизден кыз куулмай улуттук билим жарышы деген чыгат. Мынакей сценарий бала деген. И бул жакта сиздер бул суроолорго жасалма интеллекттин жардамы менен жана ошондой эле өзүңүздөр киргизип койсоңуздар болот. Эми бул жакта оюндун тандалышын көрсөтөйүн. Кыз тараппы же жигит тараппы экөөнүн бирөөсүн тандайсыздар. Тандагандай предмет жана татаалдыгы. Мен мисалга биология дейм. Бул жакта оңой, орто, татаал деңгээлдер бар. Же болбосо математика караңыз. Оңой деңгээл тандайлы, жөндөөлөр деген жактан караңыз. Убакыт санын тандайсыз. Убакыт саны канча бизде? 30 секунд, 20 секунд. Сизге мисалга мен 20 секундтан берем деймин. Же 15 секундтан. Суроолордун саны дегенге 20 суроо даярдайбыз. Анан эң жакшы багыты бул жакта, жакшысы бул жакта ошол суроолор банкы деген бар, караңыздар. Ай жаратууну бассаңыз сизге 1 мүнөткө жетпеген убакытта 20 суроодон математика оңой деңгээлде бизге суроолорду даярдап жасап берет. Мынакей азыр ай жаратууну бастым, мен жасалууда деп чыгып атат. Күтө турабыз. Мынакей. Бул жак менин суроолорум даяр болду. Көрдүңүздөрбү? 20 суроо. Анан жарышты баштоону басабыз. Мынакей 2 топко бөлүнөт. Кыз бул жакта эми кызды кубалаш үчүн кыз бир аз астыга жылат. Мынакей упай кыз тараптыкы, балдар тараптыкы. Мисалга 7 плюс 5 плюс 7 бизде канча бар? 12 алсак кыздыкы жылат. 1 саатта канча мүнөт бар дедик. Көрдүңүздөрбү? Эгерде 1 метр канча сантиметрден туура эмес басып кое турган болсок, жылбайт да, көрдүңүздөрбү? X күйө берет. Качан гана кошуун жыйынтыгы эмне деп аталат, мисалга бул жака көбөйтүүнү деп басып койсоң туура эмес болот да. Туура багытты басып көрө берели. Мисалга туура эмес багыт басып берсеңиздер, мына кызыл күйүп калат. Мынтип койсок көрдүңүздөр, өзү бул автоматтык түрдө жылып кете берет. Эң оңой оюн бул. Негизинен мындай кылып кете беребиз. Мынакей суроолор бүттү. Бул жакта жигит келиши керек. Көрдүңүздөр. Жарыш бүттү, кыз командасы жеңишке жетти деп атат. Көрдүңүздөрбү? Андан кийин биз артка барыш үчүн бул жактан кайталоону бассак, жаңы багытка чыгабыз. Андан сырткары мынакей ушул эле суроого биз кол менен киргизүү деген бар. Кол менен дегенде суроонун несин жазабыз. Мисалга 500 монун баарын өлчөп туруп 500 плюс 5 деп коелу. Биринчи вариантка сиз өзүңүздүн туура жообуңузду киргизишиңиз керек. Өчүрүп туруп өзүңүз киргизип, андан кийин кол менен деген дагы бир жолу басасыз. Стоп суроолорду жазып кете беришиңиз керек. Түшүнүктүүбү? Андан кийин кол менен деп дагы бир жолу басасыз. Канча суроо киргизем десеңиз, өзүңүз басып алып ойното берсеңиз болот.
Бул да болсо билим берүүгө кошкон чоң салым болду деп ойлоймун. Санарип Кайман аты менен таанымал Айзаратбек агайга ишине ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми оюндун ссылкасын кайсыл жактан алам десеңиздер, биз YouTube каналдын описаниясына калтырып койдук.